мына ушундай сонун чыгарманын коштосунда биз кайрадан экрандарда өзүбүздүн берүүбүздү улантабыз. Баарыңыздарды көгүлдүр экранга жакыныраак чакырайын. Анткени бүгүн дагы биз менен өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүүгө жана кызыктуу маалыматтар менен бизди дагы да агартууга десем болот, биздин билимибизди кеңейтүүгө сонун бир адисибиз конокко келип калды. Таң эрте баарыбызды кызыктырып отурган ким болду экен деп турган болсоңуз, мен анда тааныштырып өтөйүн. Студиябыздын бүгүнкү коногу төрүбүздүн көркү Сулайманов Мирлан Жээнбекович бизде конокто. Ал медицина илимдеринин кандидаты, саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери, нейрохирург жана медик клиникасынын жогорку даражадагы дарыгери бизде конокто. Андыктан мына ушул адисибизге берчү сурооңуздар болсо, анда биздин WhatsApp кызматыбызды колдонсоңуз болот. 0501 670 191 номуру бизде иштеп жатат. Мирлан мырза, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Жакшы келе алдыңызбы? Жакшы келдим. Сонун. Бүгүн биз сиз менен ушул нейрохирургия тууралуу кеп салабыз. Эң алгач биз сизди кененирээк таанып алалы. Сиз кайсы жердин кууну болосуз? Жана мына ушул кесипти кантип тандап калгансыз? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен Ош областынын Ноокат районунун тургуну болом. Мен врач болуп калганыма себеп болгон бул ошол биздин үйдөгүлөрдүн, атамдын, апамдын, биздин үйдөн медик болгон эмес. Анан атам, апам мугалим алар. Анан ушулар биздин үйдөн бир медик чыксын, врач дарыгер болсун, өзүбүздүн дарыгер болсун дегенден анан ушинтип медицина факультетине тапшырып, врач болуп калдым. 2002-жылы медицина факультетин бүтүрүп, анан ошон нейрохирургия профессиясын тандап, ошондон бери ушул жумушту аркалап келем. Нейрохирургия дегенде биз нерв оорулары тууралуу тармак экендигин түшүнөбүз, бирок так кандай тармак экенин бүгүн сизден кененирээк билип алалы деп турабыз. Невролог, невропатолог, нейрохирургдардын айырмасы эмнеде? Нейрохирург профессиясы бул нейрохирург деп өзү сөз айтып тургандай, биз хирург. Биз баягы скальпель менен жумуш кылабыз. Невропатологдор биз бардыгыбыздын жумушубуз бир, ушул баш, мээ, жүлүн, мээ, анан периферический нервный система деп коет. Ушул нервтердин ооруларын дарылайбыз. Невропатологдор булар дары менен, лекарство менен дарылашат. Физиолечение, массаж булар невропатологдор. Ал эми биз ушул ооруларга эгерде операция керек болуп калса, ошол учурларда бизге кайрылышат, нейрохирургдарга. Бизге кайсы оорулар кайрылат? Көбүнчө мына бизде Кыргызстанда эң бир көйгөйдүү маселе болгон бул инсульт. Инсультта башка кан куюлуп кетет, мээге кан куюлуп кетет. Ушул случайларда биз өтө тездик менен жардам көрсөтүшүбүз керек болот. Операция жасап, ошол башка мээнин көңдөйчөлөрүнө уюп калган кандарды алуу. Анан баштан омуртка тутумунан жаракат алгандар. Азыр, например, көбү лыжа менен мындан өтө көп жарандар кайрылып атышат. Көбүнчө ошо жыгылганда эмне болот? Же башы менен урунат, же болбосо омурткасынан болуп калат. Буларга дагы эгерде операция керек болсо, ошол учурда бизге кайрылат. Ошондой эле мынабы психиатрлар, психотерапевттер деле биздин ушул невропатолог, нейрохирург, ушундай бир биздин эмебиз болуп калат, жакын профессия болуп калат. Бизде невропатологдор, биз нейрохирургдар эгерде ушул мээ тутумунда, жүлүндө ушундай бир органикалык деп коет, бир анатомиясында өзгөрүш болсо, ошондо биз дарылайбыз, невропатолог, нейрохирург. Ал эми эгерде именно иштөө системасы, мээнин мынабы пешене бөлүгү деп коет, ушул системада бузулса, уну именно баягы орусча айтканда душевный ооруларда бул уже психиатрларга кайрылып калышат. Негизи бардык оорулардын себеби мына ошол нерв клеткаларынын чарчаганы, нерв системасынын чарчаганы деп ойлоосунда айтылып жүрөт. Мына ушул нерв системасы тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, нерв системасы кандай бөлүктөрдөн турат, кандай кызматтарды аткарат? Сиз туура айттыңыз. Көп оорулар ушул нервге байланыштуу болот. Биз ошол болгон ооруну, бизге берилген ооруну жыгылып калдык, же болбосо ашказаныбыз ооруп калды. Биз муну кандай кабыл алабыз? Эгерде биз муну аябай
жүрекке катуу жакын кабыл алып, катуу переживать этип, кандай болуп кетет деп эметсек, оору дагы өзүн ошондой кылып көрсөтөт. Адамдын ар адам ар түрдүү. Бир эле ооруну 10 адам 10 түрдүү кабыл алат. Муну кабыл алуу бардыгы биздин нервтен байланышат. Эгерде адам ооруган мезгилде, эгерде ооруп турса, например, биздин ооруларга байланыштуу бели ооруп турган болсо, эгерде ошого караганда катуураак бир үй бүлөсүндө башка проблемасы болсо, бул ооруну бел ооруна да мындай ошол оорулуу жакшы особо көңүл бурбайт, сезбейт деле. Эгерде бир важный жумуштары турган болсо, бел ооруга караганда ошол жумушу менен жүрө берет. А эгерде бекер отурса үйдө, ошо мезгилде бели ооруп калса, буга аябай катуу көңүл бурат. И ооруу дагы ошондой эме кылат. Например, согуш убактысында атат ок тиет. Ал жерде өмүрүн сактап калыш керек. Колун эмес, өмүрдү сактап калыш керек. Бул адам особо ошол жаракатка көңүл бурбайт. Өзүнүн өмүрүн сактап калууга аракет кылат дагы, муну сезбейт. А бир определенный убакыт өтүп, баягы санчаска түшкөндөн кийин же болбосо доктурлардын колуна келгенден кийин уже ошол өзүнүн оорусуна катуу көңүл бура баштайт. Бул ошол нерв сезиминин биздин ооруну кандай кабыл алабыз. Например, мына рак оорулары, онкологиялык оорулар. Булар дагы эгерде действительно катуу жүрөгүнө катуу кабыл алса, ошончолук ооруу дагы катуу өтөт, көп кыйнайт. Даже ал оорунун таасиринен эмес, катуу нервтенгендин таасиринен дагы больной оор абалга түшүп калышы мүмкүн. Мээ системасы бул эки бөлүктөн турат. Биринчи бул центральный нервная система деп коет. Бул баш мээ, жүлүн мээ. Анан биз эми баягы орусча окуп эметип калдык да, анан периферический нервная система деп коет. Бул баягы биздин ушул терибиз аркылуу сезүүлөр, бул периферический нервная система деп коет. Биздин жаныбарлардан айырмабыз. Жаныбарларда деле бизде эле мээ бар, бизде эле мээнин бөлүктөрү бар. Жаныбарлардан айырмабыз биздин жаңы мээ деп коет. Мына биздин пешене бөлүгүбүз аябай жакшы өнүккөн үчүн биз переживать этип, кайгырганга, сырттан келген баягы жаратылыштын эмелерине башкача реакция жасайбыз. Ошондой эле биздин мына сүйлөгөнүбүз, эмоциябыздын бардыгы ушул айырмасы ушул биздин жаңы мээбиздин өнүккөндүгүнөн болуп эсептелет. Чоң рахмат. Демек, мына ушул биздин жүлүнүбүз дагы нерв системасынын ичине кире турбайбы? Андыктан белибизди асырашыбыз керек экен. Сизге көбүрөөк кайрылган кандай оорулар менен биздин жарандар келишет? Бул мына бел ооруу деген бул биздин 40 жаштан кийин, 50 жаштан кийин бул чоң көйгөй болуп эсептелинет. Эмне үчүн? Себеби дегенде азыркы абалда, азыркы мына техниканын жетишкен абалында биз баягы физический нагрузка аз болуп калды бизде. Биз эмне машина менен жүрөбүз. Үйгө келебиз, даже телевизорду да пульт менен эметебиз. Үйдөгү бүт эме техника жасап, бизде кыймыл аябай азайып кетти. Бул ошол кыймылдын азайганын эсебинен жаш өткөн сайын адамдарда эт кача баштайт. Баягы спортсмендер залга барып жүрүп, анан барбай койгондо эти качып кеткендей эле биздин ушул омуртка тутумун кармап турган булчуңдар, омуртка тутумун кармап турган тарамыштар биз эгерде нагрузка бербесек, жумуш жасабасак, уже өзүнүн жөндөмүн жогото баштайт. Өзүнүн жөндөмүн жоготкон сайын омурткалар туруктуулугун жоготот. Ар бир омурткадан нерв чыгат. Ошол туруктуу эмес омуртка нервтерди раздражать этет, анан оорутат. Бул бел ооруу көбүнчө бул шофёрлордун, айдоочулардын проблемасы. Себеби дегенде булар отурат, көп убакыт отурат. Отурганда дагы ошол баягы отургучтардын ыңгайсыздыгынан туура эмес отурат. Анан экинчиден
бул оорулар арты тердеп ысыйт дагы сыртка чыгат. Чыккан мезгилде белин шамалдат. Ошону менен анан бел тутуму ооруп баштайт. Мунун алдын алып өз убагында дарылап алса, бул бир эле белдин оорусу уже кийин муундарга бере баштайт. Себеби биздин басканыбыз, жүргөнүбүз туура эмес болот дагы, уже тизе муундарына, жамбаш муундарына последствия алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн бел ооруларда биринчи мен эмнени айтам, оорулар бизге кайрылганда айтам, биз азыр ооруну гана басып беребиз. Ушул моментте гана биз силерге жардам беребиз. Негизги лечение, силердин негизги дарылануунун негизги жолу бул спорт. Денени чыңдоо керек. Денени чыңдаганда дагы ошол именно специалисттердин жардамы менен биз бел омуртканы кармаган булчуңдарды күчүнө, кайратына киргизишибиз керек. Эгерде биз такай ошону менен жүрсөк, анан ошондой эле салмакты кармасак, бул биздин баягы качество жизни. Мындай айтканда, тойго барып бийлей алабыз, же болбосо жаратылышка эс алганы чыксак, башкалар менен тең чыгабыз, сууда сүзөбүз. Мунун бардыгы ушул биз ошо даярдык менен жүргөнүбүздүн жардамы. Анан кээ бир айтат да, мен жашым өтүп калды, мага боло берет. Биз аракет кылышыбыз керек. Биз аракет кылышыбыз керек. Бул денени Кудай бизге берди. Алты саныбызды кылып дене түнүш, акыл эсибиз менен берди. Ушул ден соолугубуз үчүн күрөшүшүбүз керек. Ал үчүн эмне болсун? Ал үчүн такай спорт менен жүрүшүбүз керек. Чоң рахмат. Демек, мына ушул жаш өткөн сайын биз ден соолугубузду чыңдаганга көбүрөөк убакыт бөлүшүбүз керек турбайбы? Биздин булчуңдар мына ушул көнүгүүлөрдөн дагы көз каранды экен. Булчуңдар үчүн мисалы кайсы булчуңдарга кандай көнүгүүлөр жакшы экени тууралуу кыскача маалымат бере аласызбы? Бул боюнча мен маалымат бергеним негизи туура эмес болуп калат. Азыр эмне интернеттин заманы. Интернетке кирип, например, үйдө, үй шартында бел булчуңдарды күчкө киргизем десе, ошондой эмелер бар, программалар бар. Бул боюнча эметсе болот. Анан мен биздин жарандарга кайрылат элем да, биринчи, чтобы бирдемени баштагандан мурун ушул специалистке кайрылыш керек. Барып, именно азыр эмне бизде шаарда, шаарда болбосо интернеттен караш керек. Болбосо шаарда шарт мүмкүнчүлүк болсо, ошо фитнес залга барып, тренерден консультация алыш керек. Себеби дегенде бул эмне? Биринчиден анын жашын, салмагын, ушул дене түзүлүшүнө жараша мүмкүн болгон деңгээлдеги нагрузканы бөлүп берет. Анан ошол жасалган көнүгүүнүн туурулугун, канчалык деңгээлде тууру жасалып атат. Ошон анан специалисттерден, ошол тренерлерден бул маалыматты алып, ошол жерде жасап, көнүп, үйрөнүп алгандан кийин, муну үй шартында эле жасап эмеш керек. Негизгиси муну такай жасап жүрүш керек. Эгерде биз такай жок дегенде бир жумада 3 жолу, 2 жолу жасап жүрсөк, ошол көнүгүү ошондо бизге мүмкүн болгон деңгээлде жардам болот. Чоң рахмат. Демек, туруктуулук мына ушул көнүгүү жасоодо дагы өзүнүн жакшы натыйжасын берет турбайбы? Жанада баш органы тууралуу, баш мээ тууралуу дагы иш алып барабыз деп калдыңыз. Адамдын башы эмне үчүн ооруйт? Адамдын башы эмне? Же баштагы нервтер эмнеден жабыркайт? Ооба. Мындай да, ушул биздин баш оорунун көпчүлүк себептери дагы бул моюн омурткасы менен байланыштуу болуп калат. Эгерде бизге кайрылган жарандардын бир жок эле дегенде, башым ооруп келди деген жарандын 70% ушул моюн омурткасынын остеохондрозунун себебинен, моюн омурткасынын жаракат алып калганынын себебинен, ошонун последствиясынан анан баш оорулар көп кездешет. Баш ооругандан башка да көп себептер бар. Эгерде ошого чейин бир травма алган болсо башынан, анан ошол травма алгандан кийин өз убагында
ушундай бир керектүү деңгээлде лечение албаса, бул анын таасирин берет. Инсульттан кийин мээге кан куюлуп кетип эме лечение алды, андан кийин же болбосо башта шишик оорулар болот. Буну дагы биринчи белгилери болуп ушул баш оору. Эгерде баштын ичинде ушундай онкология, шишик оорулар болсо, ал уже чоңойгон сайын мээни кысат, бул дагы баш оору берет. Андан сырткары деле мына биздин ички органдарыбыздын себебинен, же болбосо уйкубуз жакшы болбой калса, кан басымыбыз көтөрүлүп кетсе, мунун баардыгы баш оорудан белги берет. Көбүнчө баягы биз инфекциялар менен, даже бул мына грипп менен ооруп калабыз, же болбосо тамактарыбызга суук өтүп калат, ангина деп коебуз. Мында дагы эмне болот? Интоксикация деп коет. Организмге ошол инфекцияны бөлүп чыгарган отходтору, ошол зыян келтирген клеткалардын бузулуусу канга сиңет дагы, бул организмди мындай айтканда отравить этет. Бул дагы биринчи очеред башка баш оору белгилери менен бизге келет. Баш ооруда көбүнчө бизге кимдер кайрылат? Аял кишилер, башым ооруду деп кайрылган аял кишилер көп болот. Медицинада бизде мигрен деп коет. Бул ушул мигрен оорусу көбүнчө тукум куйт, энеден балага ушундай өтөт. Основном бул дагы аял кишилер линиясында жүрөт, энесинен кызына өтөт. Ортодо эгер уул болсо, уулу оорубай туруп деле небереси кыз болсо, бул ушундай баш оору берет. Бул мигрен оорусунда невропатологторго кайрылат көбүнчө, бизге кайрылбайт. Ушул мигрен оорусу болсо, муну доктурга кайрылып, баягы кыйналып жүрбөш керек. Аял кишилер бар, биз 10 жылдап башым ооруйт, жылдап башым ооруйт. Бул эгерде өз убагында муну дарылатпаса, бул башка ооруларга алып келет. Ошондуктан эгерде такай баш ооруп атса, жакшы специалист невропатологду таап кайрылуу керек. Невропатолог ошонун оорусуна, ошонун ден соолугуна ылайыкташтырып, анан определенный деңгээлде лечение жазып берет, ошо лечение менен анан жүрөт. Мен айтып кетпедим башында, баш оорулардын көбүнчө 70% ушу моюн аркылуу болот. Эмне үчүн? Мен азыр бел оору болгондо айткандай эле, моюндун дагы булчуңдар менен, булчуңдарын мындай күчкө келтирип, кайратка келтирип жүрүш керек. Биздин башыбызды көтөрүп турган моюн омурткалары. Моюн омурткалары аркылуу кан тамырлар дагы ушул моюн омурткалары аркылуу өтөт. Эгерде биз моюн омурткасын дагы проблема боло турган болсо, биздин мээбизге, башыбызга мүмкүн болгон деңгээлде кан жетпейт дагы, бул дагы баш ооруна алып келет. Анан биз ушул мен айтып кетким келет да, баягы биздин жарандардын сыныкчыларга кайрылган. Мануалист деп коет, сыныкчы деп коет, костоправ. Эгерде булардын билими бар болсо, именно медициналык билими болсо, ушул анатомияны, моюндун түзүлүшүн билсе, ушул специалистке кайрылыш керек. Анан эгерде мындай бир маалыматы жок адамга барып кайрылып, моюн омурткасын салдыртып келдим. Азыр бул дагы эме болуп атат, аябай интернеттен чыгып атат, телевидениеден айтып атат, баягы Атланта деген бул биринчи моюн омуртка. Ушуну түздөттүм. Бул туура эмес маалымат. Муну ачык кол менен түздөп коюу деген бул мындай жеңил нерсе эмес. Булардын келтирген, мен ойлойм, булардын келтирип аткан жардамынан зыяны көп болуп калышы мүмкүн. Биз ушул азыркы моментте ойлоп кичине бир жеңилдикти сезишибиз мүмкүн, но мунун последствия деп коет, бул кийинкиликке оор келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул моюн оорулары менен доктурга кайрылганда өтө этият болуш керек. Биз басып жүрөбүз. Ушундай колу бутубуздун иштегенине, басып жүргөнүбүзгө бул именно жүлүндүн өтө ролу чоң.
жүлүнгө эгерде биз бир закка келтирип ала турган болсок, өмүр бою биз инвалид болуп калабыз. Мына биздин бутубузга бирдеме тийсе, биздин баш бармагыбызга бирдеме тийсе, ушул сигнал ушунан бүт денебиздин жүлүн аркылуу анан мээге келет. Анан мээден сенин бутуңа бирдеме тийди деп туруп, ал жактан реакция берет, анан биз бутубузду тартабыз. Ушунун бардыгы ушу жүлүн аркылуу болот. Эгерде биз ошо сыныгчыга барып, же болбосо мына лыжада тур эмес жыгылып калсак, же болбосо спорт залда тур эмес эметип жүлүнгө нагрузка келтирип ала турган болсок, биз өмүр бою инвалид болуп калышыбыз. Ошондуктан биз бул омуртка менен доктурга кайрылганда, костоправка, мануалисттерге кайрылганда мындай бир өзүбүз дагы маалыматтуу болушубуз керек. Анан мен сыныгчыга барсам, белимди салып берди дейт го. Бул биз врачтар, травматологдор биз сөөктүн чыгып кеткенин такташ үчүн биз рентген тартабыз. Же томографияга түшүрөбүз. Анан эгерде аны биз түздөй турган болсок, биз да түздөйбүз. Биз операция жолу менен түздөйбүз. Открытый, закрытый, ачык, жабык жолдор бар. Биз операцияга чейинки рентген снимогубуз же томографиябыз бар. Ошол жумушту жасагандан кийин, операциядан кийинки рентген снимогубуз бар. Анан мына көрсөтөбүз, мына бул жер чыгып кеткен экен. Мына биз ордуна келтирдик. Сыныгчы белди кармап эле мен белиңди салып койдум, анан мен белимди салып койду деген бул тоже мындай бир туура эмес маалымат болот. Себеби дегенде омуртка 1 сантиметрге эгерде жылып кете турган болсо, ал уже инвалид болуп калат, ал баспай калат. Бул мүмкүн эмес. Анан омуртканын муундары бар. Булар кичине жыйылышып калат, анан ушуну кичине ордуна келтирген болот. Буну омуртканын ордуна салып койду деп айтылат. Чоң рахмат. Жанада азыр дагы сурагым келип турган сонун бир сонун оору деп айткым да келбейт. Бирок мындай биздин маалыматыбыз болушу керек болгон оорулардын бири десем да болот. Мисалы, нерв клеткаларына суук тиди же инфекция жугуп калды деп дагы айтып жүрөбүз. Мен өзүмдүн дагы тажрыйбамда мына ушул ооруга чалдыгып, учурда дагы дарыланып жүрөм. Биздин мисалы бет клеткаларындагы нерв тамырларына кайсы учурда инфекция жугат? Нерв суук тиди деген бул ошол эме, биз эми жалпак тил менен элде ушу суук тиди деп айтабыз да. Ошо сиз айткан нерв, лицевой нерв деп коет, бул 7-чи нерв болот. Ушул 7-чи нерв кулактын артынан чыгат дагы, анан ушул биздин бетибизди иштетип турат. Биздин болгон мимикабыз, көзүбүздү жумганыбызда, кашыбызды көтөргөнүбүз, сүйлөгөнүбүз, күлгөнүбүз, мунун бардыгы ушул нервдин жардамы менен болот. Ошондой эле башка нервтер бар. Например, мына биздин көзүбүздүн көрүп атканы, бул көз нерви, зрительный нерв. Биз тамакты жутуп атканыбыз. Биз тамакты чайнап туруп жутуп коебуз, бул өзү ошол механизм буну баягы өпкөгө кетирбей өзүнүн ашказанга түшүрүп берген. Бунун бардыгы ушул нерв системасынын жардамы менен биз эметебиз. Эгерде ушул нервтердин бирөөсүнө суук тийип калса, бир эле баш мээдеги нервтерге эмес, колдун, буттун нервтерине суук тийип калса, бул биринчи эмне берет? Ошол жөндөмүн жоготуп коет. Ошол нерв өзүнүн жумушун аткара албай калат. Эгерде бет нерв, лицевой нервге суук тийсе, биринчи эмне болот? Биздин оң жагыбызга караганда сол жагыбызда уже асимметрия пайда болуп калат. Биз күлсөк, бир бетибиз, жарым бетибиз күлүп эмоция берет, экинчи бетибиз шал болуп калган сыяктуу, паралич деп коет, иштебей калат. Бул ошонун биринчи белгилери. Бул көбүнчө биздин башыбыз, бул жагыбызда кийим болот дагы, баш жакта көбүнчө баш кийими жок болуп калабыз, ошол мезгилде суук тийип калат. Бунун лечение кылат, лечение жасалат. Көбүнчө буну менен невропатологдор заниматься этишет, бирок ошондо дагы өз убагында муну дарылаш керек. Эгерде муну өткөзүп берсек, бул ордуна келбей калышы мүмкүн. Өмүр бою биз ушул бетибиздеги айырмачылык менен жашап калышыбыз. Анан мында дагы өзүңөр самостоятельный лечение кылбастан сөзсүз специалистке кайрылуу керек.
себеби өзүнүн этаптары бар. Острый периодто, подострый периодто кандай лечение жасалыш керек деген. Бул нерв тутумдарынын бардыгында эле бул, например, мындай да, эгерде биздин терибизде жаракат болсо, кесилсе, бул 3 күн, 4 күн, 1 жумада сакаят, бүтөт. Сөөк сынса 1 айга барып бүтөт. А нерв тутумуна эгерде жаракат келсе, бул көбүрөөк убакыт алып калат. Жок эле дегенде бир 10 күндөн баштап бир 6 ай, 1 жылга чейин калыптануусу мүмкүн. Ошол убакта ар бир өзүнүн убагына жараша лечение кылышыбыз керек. Шарттарын сакташыбыз керек. Эгерде бир ошону ашыкча лечение кылып коебуз десек, бул дагы туура эмес таасир болуп калышы мүмкүн. Анан ушул именно бизде иглотерапия деп коет, иглоукалывание. Көп ушу бет нервине суук тийсе эле иглотерапевтке кайрылып ушундайлар бар. Бул дагы жолу менен жасаш керек. Анын дагы бир определенный деңгээлдеги билими бар специалист жасабаса, эрте баштап койсо, ошол боюнча бет катып калышы мүмкүн, иштебей калышы мүмкүн. Неге специалистке кайрылыш керек. Анан ушул сууктан этият болуш керек. Анан мээге инфекция кирди деген сөз бул баягы менингит. Менингит оорулары ушул биз грипптен деле осложнение болуп, мээге өтүп кетиши. Бул уже мээнин менингити болуп калат. Мээнин клеткасына. Сырткы нерв тамырларга. Ковид убагында дагы биз көп жарандарыбыз ушул ковидтин инфекциясы менен өтүшкөндө нервтерге өтүп кеткен көп жаран кайрылды бизге. Ошо сиз айткан эле бет нервине, тамак жутуу нервтерине, көрүү нервтерине ушул инфекциянын өтүп кеткен таасиринен көп жарандарыбыз инвалид болуп калышты. Чоң рахмат маалыматыңыз үчүн. Жана да жакында бизде ыйык Рамазан башталат, жана орозотун кармайбыз. Мисалы, ушул орозо кармоодо же ар түрдүү диеталарды кармап ачка жүрүүдө биздин нервтерибизге кандай таасир тиет? Бүгүн мына жума күн, көрүүчүлөргө ошол жума маарик болсун дейм. Ошондой эле эрте бизде 1 марттан орозо келет. Биздин ушул биз адамдагы природанын, жаныбарлардын бир бөлүгүбүз. Жаныбарлар кандай кылат? Жакшы курсак эме көбүнчө жырткычтар жакшы тамак жегенден кийин, эт жегенден кийин 2 күн, 3 күнгө чейин тамак жебей жүрөт. Биз дагы ошол жаныбарлардай эле биз ушуга көнүп алдык да 3 маал тамак жеп, биздин организмибизди ушуга көндүрүп алдык. Биз убагы менен биз организмге, биздин денебизге ушул тамактын жетишпегендигин шартын түзүп турушубуз керек. Бул биздин организмибизди тазалаганга жардам болот. Биздин организмибизде мына клеткалар күнүгө бөлүнүп турат. Пайда болуп, жаралып, анан убактысы келгенде өлөт. Например, кандын эритроциттер бул, например, бир 40 күнгө барганда өлүш керек. Анан эгерде биз ушундай мүмкүнчүлүк бере берсек, ашыкча тамак берип эмете берсек, ушул өлө турган клеткалар дагы көпкө чейин жашап калышы мүмкүн. А эгерде биз ошол ачкачылык берип, организмге кичине ушундай бир тамактын жетишпегендигин берип турсак, ошол слабый клеткалар тазаланып турат. Ошого биз шарт түзөбүз. Орозодо ошо 30 күн көп айтат да, итак эле кечке чейин ачка жүрүп кетишин деп көп тамак жеп алабыз деп. Жок. Орозо туткан адамдар байкап жүрөт. Башында может быть 2 күн, 3 күн, 5 күнгө чейин ошондой көп тамак жеш мүмкүн. А бирок кийинки күндөрү уже кичке эле тамак жегенде тоет. Биз эртеден кечке чейин ачка жүрүп, биз организмге ошол мүмкүнчүлүктү беребиз. Организмден тазаланууга мүмкүнчүлүк беребиз. Мен айтат элем, көп оорулар ушул орозо убагында сакайып кетет. Себеби дегенде биз ошондой организмге мүмкүнчүлүк беребиз. Жаңы рак клеткалары. Ошол биз эл онкология десе мындай түшүнүш мүмкүн. Мен рак клеткалары десем көбүрөөк жакшыраак болот. Бул рак клеткалары бизде пайда болуп турат. Бирок биздин организмибиздин күчтүүлүгү менен биз муну жок кылып турабыз. Ошондой эле биз организмге биз ошондой тамактын жетишпегендигин берсек, 1 айдын ичинде ушундай берип тура турган болсок, кээ бир рак клеткаларындагы
өз убагында алдын алып калышыбыз мүмкүн. Эгерде мен ушу биздин көрүүчүлөргө мен айтат элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушундай бир сапарда болбосо, ушундай бир ден соолугунда именно орозо тутууга каршылык жок болсо, азыр тем более күн көп узак эмес. Орозо тутууну мен мындай айткан рекомендация айтмак керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Демек дарыгер катары дагы орозо кармоонун пайдалуу экендигин тастыктайсыз. Чоң рахмат. Биздин убактыбыз дагы соңку мүнөттөрүнө келип калды, бирок мени кызыктырган дагы бир суроо бар, берип жетишип калайын. Клеткалар жаңыланып турат эмеспи? Бири өлөт, экинчиси пайда болот. Бирок нерв клеткалары андай эмес деген бир айтылган сөз бар. Сиз буга кошуласызбы? Мен буга кошулам. Бир организм, биздин дене түзүлүшүбүз бир 18-24 жашка чейин өсөбүз. Бул мезгилде ошол мээнин клеткалары дагы жаңы клеткалар пайда болуп өсөт. Андан кийин жаңы нерв клеткалары пайда болбойт. Жаңы клетка жаралбайт бизде. Бул биздин ошол эмебиз. Эгер инсульт болгондон кийин бир колу иштебей калса, канча лечение кылба, бул уже калыптануу ордуна келбейт. Ошондой эле бизде дүйнө жүзүндө пока ушундай мүмкүнчүлүк жок, мээ клетканы алмаштыра турганда мүмкүнчүлүк жок. Өпкөнү алмаштырып атат, жүрөктү алмаштырып, жаңы өпкө, бөйрөк салынып атат. Мээ тутумдарына ушундай пока мүмкүнчүлүккө жетишилик. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы соңку мүнөттөрүбүзгө келип калдык. Мен сизге эркин микрофон берейин, урматтуу биздин коногубуз Мирлан мырза. Жана элибизге ошол нерв тутумдарын, нерв клеткаларын сактоо үчүн кандай эрежелерди сакташы керек? Мына ошол тууралуу дагы алтын кеңештериңиз болсо, сизге эркин микрофон. Мен биздин жарандарга медик катары, врач, дарыгер катары эмне деп кайрылат элем. Бизди ата-энебиз акыл эсибизге келтирип чоңойтуп койду. Эми 18 жашка чейин, 16 жашка чейин, может, ата-энебиздин эмесин аткардык. Мундан кийин эң өзүбүздүн ден соолугубузду биз баалашыбыз керек. Биринчи орунга биз өзүбүздүн ден соолугубузду коюшубуз керек. Ошол ден соолукту биз 70 жашка чыкканда, 80 жашка чыкканда дагы бизди алып жүрө турган биздин ден соолугубуз. Ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Мун үчүн эмне? Туура тамактанышыбыз керек. Спорт менен алектенишибиз керек. Эгерде ден соолугубузда бир оорулардын белгилүү болсо, сөзсүз дарыгерге, специалистке кайрылышыбыз керек. Анан биздин дагы биз жарандарга бир мындай айтат элем да, баягы элдик медицинага, молдолорго, көз ачыктарга, ушундай элдик табаптарга кайрылаардан мурун именно биздин азыр 21-кылым доктурларга кайрылыш керек. Кайрылып, маалыматты ал, андан сырткары интернет деген бар. Ошол доктурдун айтканын дагы интернет менен такта, анан ушундай ден соолукка өтө аяр мамиле кылышыбыз керек. Ден соолукту карайлы, ушу келе жаткан ыйык орозо баарыңыздарга жакшы күндөрдү, ден соолукту каалайм. Рахмат сиздерге ушундай чакырып, мүмкүнчүлүк бергениңиздер. Чоң рахмат. Алтындай болгон мына ошол кеңештериңизди баарыбыздын кулагыбызга күмүш сырга болду окшойт. Бүгүн биз сиздер менен нерв тутумдарын кантип сактоо керек, кандай белгилери болот ооруган кезде, мына ушулар тууралуу кыскача кеп салып өттүк. Бүгүн биздин студиябыздын коногу медицина илимдеринин кандидаты, саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери, нейрохирург жана меди клиникасынын жогорку категориядагы дарыгери Сулайманов Мирлан Жээнбекович бизде конокто болду. Ага келип бергениңизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн дейбиз. Элибизге мына ушундай пайдаңыз тийген мыкты жаран болуп жүрө бериңиз. Ал эми биз берүүбүздү кайрадан сонун бир чыгарма менен улантабыз.